Эзме, курут, чалап, кымыз сыяктуу улуттук суусундуктар ички жана тышкы рынокто ордун тапты. Бул жерде эч кандай кошулмаларсыз накты азыктар сатылат. Мөмө жемиштерден жасалган шербет, кыям кардарларга сунушталат. Продукциясы 2 жылдан бери сырткы базарларды багындырууда. Кардарларды айрыкча куруттун даамы кызыктырат. Мы на данный момент экспортируем. Экспорттун көлөмү көбөйүп жатат. Россияга дээрлик бардык азыктарды сатабыз. Айрыкча куруттун түрлөрү жана суусундуктардан эзме куруттун түрүнө кызыгышат. Жергиликтүүлөр биздин азыктардын сапатын жана даамын баалашат. Биз сырткы базарларга чыгууга кызыктарбыз. Казакстан, Өзбекстан менен бир нече келишим түзүлөөрү күтүлүп жатат. И национальные напитки. Өлкөдө чыгарылган айыл чарба азыктары сырткы рынокто суроо талапка ээ. Айрыкча ЕЭП өлкөлөрү Кыргызстанда чыгарылган азыктарга кызыгат. Биримдикке жашылча жемиштер, жаңгак, балык, бал, сүттөн жасалган азыктар сатылат. 10 айда жалпысынан тышкы базарга 30 миллиард 39 миллион сомдук айыл чарба продукциясы экспорттолгон. В товарной структуре экспорта Кыргызской республики. Өлкөнүн жалпы экспорттолгон товарларынын түзүмүндө айыл чарба азыктары 19,5% түздү. ЕЭП өлкөлөрүнүн ичинен Россия Казакстанга жашылча жемиштер, сүт азыктары, май, сыр сатылат. Мал чарба азыктары былтыркыдан 3 эсеге көп экспорттолгон. Алма, пияз, картошка жана башкалар 48%га көбүрөөк жөнөтүлдү. Ал эми тамак аш өнөр жайынын азыктары 25%га көбүрөөк жиберилди. Сельхозпродукции. Ушул жылдын 10 айында өлкөнүн тышкы соода сатыгы 9 миллиард 657 миллион долларды түзгөн. Анын дээрлик 40% үлүшү ЕЭП өлкөлөрүнө туура келет. Бешиктик Кыргызстандын негизги соода өнөктөштөрү болуп саналып, 2021 жылдын январь-октябрь айына салыштырмалуу товар айлантуу 39,2%га көбөйгөн. Статистика комитетinin маалыматы негизинде 2022 жылдын январь-октябрь айларында Кыргыз Республикасынын ЕЭП өлкөлөрү менен товар жүгүртүүсү 3822,9 миллион доллар түзгөн. Бул 2021 жылдын ушул эле айларына салыштырганда 39,2%га өскөн. Анын ичинен экспорт болсо 1261 миллион доллар түзүп 1,9 эсе өскөн. Ал эми импорт болсо 2561,9 миллион долларды түзүп 22,9%га өскөн. Кыргызстандан ЕЭП өлкөлөрүнө айыл чарба азыктары, кийим-кечектер, айнектен жасалган буюмдар жана башкалар экспорттолот. Эгерде ЕЭПке мүчө мамлекеттерди бөлүп карай турган болсок, Россия жана Казакстан менен соода жүгүртүү көбүрөөк. Ал эми эң аз үлүш Арменияга туура келет. Россия Федерациясы менен 10 айда 2 миллиард 764 миллион долларга товар айлантуу болгон. Бул 2021 жылга караганда 52%га көп. Экспорт 2,6 эсеге өскөн. Казакстан менен товар жүгүртүү 976 миллион долларды түзүп, экспорт 17,2%га көбөйгөн. Беларусь Республикасы менен соода сатык 78 миллион долларга жеткен. Көрсөткүч былтыркы жылдын 10 айына караганда 37,5%га көп. Анын ичинде экспорт 2 эсеге өскөн. Армения менен товар айлантуу 4,6 миллион долларга жүргүзүлүп, соода сатык 1,5 эсеге көбөйгөн. ЕЭП өлкөлөрүнө экспорттолгон товарлардын көлөмү артты. 2021 жылы 791 миллион долларга ар кандай азыктар, буюмдар сатылса, быйыл 10 айда экспорт 1 миллиард 261 миллион долларды түздү. Ал эми биримдикке кирген мамлекеттерден көмүр, жаратылыш газы, кара металл, цемент, жер семирткич, ун, өсүмдүк майы жана башка товарлар импорттолот. Жазгүл Сейдахматова, Бекзат Машрапов, ЛТР, Бишкек.